хотя азыркылар чимкирик эмес, вообще ириңдеген депутат десек де болот. Колуңду сындырам десе унчу калбайт. Бирөө келип туруп кекиртең жулам десе, тилиң жулам десе унчу калбайт. Кемпирабадтын аянты үчүн биз ушул жерлерди алдык дегени бул туура эмес. Ал биздин жерлер. Камчы ташиып айткан айылдарга барып, чын эле Өзбекстандан алдык. Силер Өзбекстанда белеңер, я деп сураш керек да. Сооронбайдын бийликти буларга өткөрүп берген бул башка маселе. Бардык, отурдук, чогулдук, экөө жок. Siz keter bilen tügö geldi ağzını jastırıp alıp ketip kaldı. Sooronbay maga aytты ушун. Эгер siz жазып бербесеңиz biz Алмаз Шаршеновичке кошулуп кетебиz. Азыркы бийлик эми ушундайларга уста экен да. Пиар кылып жалган менен уруп кеткенге кыйын экен да. Мадымаров болгону төрага. Ошон үчүн ал жалгыз эле күнөөкөр, каркырганча калган күнөөкөр болбой атканы бул акыйкаттыкка жатпайт. Каркырган түзү кеткенде ушу Садыр Нуркожоевдун президентибиздин жездесинин 35 сотугу Казакстанга өтүп кеткен. Казактар аргасы ошонун 35 соттук жерде мынтип айлантып өткөн. Койгузчу. Мына сен ишенбей атасың. Азимбек Анаркулович, кече кыргыз-өзбек чек арасы боюнча парламентте коомдук угуу болду. Ага бардыңызбы? Жок. Тилекке каршы барган жокмун. Кандай чечимдер кабыл алынып атканын уктуңуз да, окудуңуз да? Мага чейин бир күн мурда президент айтпадыбы? Мына мен профильный комитетке буйрук бердим. Бардык коомчулуктун өкүлчүлүктөрү менен ачык карагыла деп тапшырып берди, буйрук бердим дебеди. Өзү чындыгында чек ара маселеси бул бир гана жогорку кеңештин ыйгарым укугу. Профилдик комитет бул долбоорду карап атканы туура. Бирок кечегинки ошол парламентте карап атканда бийликтин айткандары көбүрөөк дал келбей калды да, көп чындыкка дал келбегени мени таң калтырды. Мисалы ар дайым биз айтабыз да, талаш участоктор Союздан калган проблемалар деп. Мен ошол Союз тарагандан бери саясатта жүргөн кишиге айтайын. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүн алган 91-жылдан анан эл аралык мамилелерде как субъект катары аралаша башкан күндөн же 1991-жылдан 94-жылга чейин бардык документтеринде коңшу төрт мамлекет менен дагы өз ара дипломатиялык мамилелерди түзгөнбүз, бири-бирибизди көз карандысыз кылып тааныганбыз да. Эч жерде бири-бирибизге аймактык доомат койгон эмеспиз. Андай документ жок. Жок, бардык ушул территориябыз менен бири-бирибизди тааныйбыз деген. Эч кандай талаш оговоркалар жок. Бир гана Кытай коңшубуз Кыргызстандан башка коңшулардан талап кылган. Тайванды Кытайдын бөлүгү деп кол коюп бересиңер деп. Кыргызстан биз ошо 92-жылы Кытай менен ошол дипломатиялык мамилени көз карандысыз мамлекет катары түзгөндө биз Тайванды Кытайдын бөлүгү деп тааныганбыз. Кытай дагы Кыргызстандан эч кандай аймактык талаш доомат койгон эмес. Өзбекстандагы, Тажикстандагы, Казакстанда дооматтар болгон эмес. Биз азыр бир нерсе болсо эле бул Союздан калган проблема жок. Биз ошол күндөн старт алып атабыз. Аймагыбыз менен мамлекет каза жарыяладык. Коңшулар бизге эч кандай доомат койгон жок. Значит, талаш жок. Талаш кандайча жаралып калды анда? Мен сизге кичине историясын айтып берейин. Талаш ошол көз карандысыз эгемендик жаңы мамлекеттердин башчыларынын дараметине жараша пайда болду. Биринчи туңгуч президенттердин дараметине жараша. Кыргызстанга коңшу өлкөлөрдүн талаш жерлер деп доомат койгону бул Акаевдин мындай дараметине жараша болду да. Биринчи мындай дооматты биздин ошол эле Кытай 96-жылы койду. Капыстан эле Кытай-Кыргыз чек арасын делимитация, демаркация иш жүргүзүп атканда эле мынагы 5 участок талаш деп доомат кое баштады. Бир тараптуу. Аскар Акаеваны бул бир тараптуу доомат Союздардан бери келет, силер Уралга чейин эле мындай претензия коюп жүрөсүңөр, биз муну кабыл албайбыз дегендин ордуна бул аны кошумча карайлы деп туруп, анан кийин Кытай даярдап келген кошумча протоколго кол коюп койгон. Бул эл аралык укуктардын бардыгын бускан. Президенти муну чыккынчылык кылды десек де болот. Анткени эч кандай комиссия иштеген эмес, эч кандай парламент караганбыз. Тарс этип эле кытайлыктар даярдап келгенге Акаев кол коюп койгон Алматыда. Ошондон биринчи талаш участок башталды. Бул Өзөн Кууш боюнча
Эңилчек тоолор боюнча, Теңир тоо боюнча, Хан Теңирдин чокусу боюнча, Какшал суусу Сары жаздын бою 5 участок боюнча кетти. 5 участокто негизинен суу чыккан жерлер. Какшал дарыясы чыгат, Үзөн Кууш дарыясы чыгат, Сары жаз дарыясы чыгат, биздин атактуу Хан Теңирдин чокусу, стратегиялык чокку да ал эми дүйнөдө. Ал болбосо толук бизге карачы. Булар кошумча ушундагы ыстык точка 3 мамлекеттин точкасы ушу чокуда болсун деп Кытай кылды. Акаев макул болду, Назарбаев келди, ошентип биздин Хан Теңирини 3кө бөлүп алдык. Бул талаш деген ошондон башталды. Анан мына ошонун айынан изилдеп бул талаш болгон эмес деп биз ошолдогу депутаттар менен куугунтук жеп жүрдүк да ошол Үзөн Кууш боюнча. Ошондон кийин эле 2001-жылы Кыргызстанда талаш кыла берсе болот экен деп анан Назарбаев 5 участокту бизге киргизди, талаш участокту. Каркыранын жарымы, Каркыра суусун, анан кийин Токмок тушунда 800 метр, то есть биздин стратегиялык жол өттү да. Андан кийин Таластагы Көксай жайлоосу, Айтматовдун багы атактуу Манастын Ак муз, Көк муз деген жайлоосу, Имаймактагы карьер. Казакстан киргизди. Мына ошол экөө тең жогорку кеңештен алып алганын билесиңер. 2002-жылы Кытай тарап кантип алды? Кытай тарапта биз 19 депутат кворум кылдырбай туруп алганда бир демократ депутатты Акаев көндүрүп, кворум кылып бер, анан каршы бере бер деп коюп, ошентип Үзөн Куушту бирок конституцияны бузуу менен чегара маселеси сөз түрдө 3-2 депутат менен гана өтөт. Конституцияда так жазылып турат. А бирок ошол Үзөн Куушту жана башка жерлерде Кытай 60 депутаттан 34 эле добуш менен алып алган. Аны биз конституциялык сотко берди. Бул болсо конституциялык сот байекөө болсо бул эл аралык келишим эмес деп туруп отказ кылып койду. Анан ушундан кийин ана Казакстан кетти. Казакстан ушу 5 участок талашканда биз депутат 2001-ден баштап 2008-ге чейин 2 созуктун депутаттары 2002 жана 3 созуктун депутаттары 8 жыл бою өткөрбөй койдук парламентте. Казак менен Казактыкын өткөрбөй келдик. Анан бизди таратты дагы 2007-жылы октябрь айында. Анан Бакиев өзүнүн Ак жол парламентин түзө калып туруп эле 2008 апрелде тарс этип туруп өткөрүп алды. Ошентип искусственный жасалды. Эми мен сага айтып берейин. Ушул талаш деген жерлери 91-94 документтерде исключительно Кыргызстан жерлери. Биздин жерлер, биздин жайлоолор. Оппозицияны бизди меткенде ушинтип жүрдү. Акаев баш болуп, ошондо чоң атактуу депутаттар чыгып, мына мен камалып калдым. Булар эл бузарлар, бузукулар. Мына азыр эми бул Аксынын депутаты Көл менен Нарындын жери менен иши эмне дегендерди айтып атты дырдап. Анда силер жаңы төрөлгөн баласыңар, аны билбейсиңер. Мына чоң муундагылар билет муну. Мени камап коюшту, бирок мына азыр эми ошол Үзөн Кууштагы застава 1,5 кылым мурда, 1500-1660 жыл мурда курулган застава, Российский империя курган застава азыр Кара Сайга кетти. 100 километр атка чегиндик Кытайга бердик. Эми ошол жактагылар ыйлайт, акасы бияка келип калдык го деп. Үзөн Кууш калды заставанын бардык. Ал эми мынагы ушу бузуку тополоңчу деп ушакта жергиликтүү элдер ишенбей жүргөн да бизге. Качан гана мына казактар Токмок тушуна 800 метр транзит зым тартканда, тигилер бузук эмес турбайбы, чын эле өткөн турбайбы, эми теңдешип жүрөт. Поздно. Кетип калды. Эми бүгүнкү кеченгү караган тиги кыргыз өзбек чегарасын айтып берейин. Мындан 5-6 жыл мурда президент Атамбаевдин кезинде 85% ратификация болгон жогорку кеңеште. Жабык эшикти 2 саатта эле бүтүрүп койгон. Ким эмне экенин билбей калган. Калган 15% спорный участок кийинке калган. Мен башында айтпадымбы, Өзбекстан менен никакой спорный участок болгон эмес. Эл аралык укуктун негизинде алар эч кандай доомат койгон эмес. Ана Капыстан эле Каримов дагы Кытай алды, Назарбаев алды, биз ала албайбыз деп туруп анан ошондой эле жалаң бизден Өзбекстанга чыккан суулардан ала баштады. Алабакада Гавасайдан чыккан сууду, Орто Токой суу сактагычын, берака келгенде анан кийин Аксы менен Алабаканын ортосунда Падыш ата суусун, ошол жерде спор. Анан келип Майлы суусу жанагы Бүргөндүдөн чыгат, Жалал Абад областында. Анан келип эле Кемпирабад, Наракка барып Шакмардан Сок дарыялары чыккан. Жалаң суу чыккан жерлерден анан жанагы 15%-тик спорт участокту пайда кылды. Искусственный. Отурсаңыз, биз тактоо
кечээки 18 миң 19 миң гектар жерди алдык деп аткан жерлер өзүбүздүкүн өзүбүз алып атабызбы ошондо? Эми ушуну айтайын деп атам да. Биз эми бир көкмө эл болуп атабыз да. Кулакка тийип койсо эле ушул спорный жер экен деп атабыз. Спорный жер эмес, ал жер биздин эле жерлер. Өзүбүздүн жерлерди үзөн куушту деле Кытайлар мына 30%-ин биргиле 70% ала бергиле да, аларга лишь би мурдун тыгып какшалдан ашыш керек болчу. Калганы сурап алат кийин. Мына убагында силер тең бөлбөй коюпсуңар, бизге 30 эле берип койсуңар деп. Аларга лишь би кирип кетиш керек. Үзөн куш биздики да. Өзүбүздүн жерге тээп эле анан акайып биз 70-ин алдык, уттук деп дүңгүрөп жүрбөдү мактанып. Биз уттук деп. Назарбаев болсо Каркыраны алганда, Каркырадан биз жайык жерден анан Каркыра суусунан мынча жерди алдык да, Кыргызстанга биз 4000 гектар, 7000 гектар мынакей жайлоо бердик деди. Ошол жайлоолор өзүбүздүн эле жайлоолор. Азыр көлдүктөрдөн сурасаң айтат, көрсө өзүбүздүн жайлоодо эле өзүбүзгө берип атыптыр деп. Ошондо да ушундай саясат жүргүзгөн. Эми бүгүнкү кече Ташиев мырза комитетте айткан 18 миң гектарды биз алдык, 4000 гектар Кемпирабадтын түбүн аларга бердик. Биздин эми 15 миң гектарга территориябыз кеңейет дегени мен мисалы ишенбейм. Эмне үчүн? Мен ошо Аксынын адамымын, Аксыда жашаган. Ошол Аксыдан мисалы айтты. Уңгартоодон 35 гектар алдык. Кербенден аэропорттун жанынан Жетиген айылынан мынча алдык. Мен ошол жерди билем да жакшы. Уңгартоо биздин эле жер кылымдардан бери. Советтер Союзунун учурунда эле биздин жер, телекоммуникация объектилери турган. Азыр деле турат. Алар болгону ушул жанагы Кемпирабадты алыш үчүн ара жерден ушундай жерлерде талаш кылып койгон. Бир тараптуу эле доомат, Өзбекстан доомат. Биз ошону талаш жер деп жана 85%-ти ратификация кылып атканда 15%-ти булар талаш жер экен, кийин карайбыз деп койду. Ошо менен талаш спор юридикалык субъект айланып калды. Ошону кылбашыбыз керек болчу. Эл аралык укукта биз аны тааныбаш керек. Бул Өзбекстандын бир тараптуу дооматы деп ошо признавать этпеш керек болчу. Бул 15%-ти кийин карайбыз деп талаш участокту жаратып койгонбуз ошондо. Эми ошол талаш участоктор, мисалы Алабыкадан айтты, Көксерек, не деди дагы? Кабасай бош койгон. Кабасай, Баястан, Карабелес, анан Акташ, бизден келип Жетиген, Кербен, Уңгартоо, булардын баардыгы биздин эле жерлер. Ал жер Өзбекстан. Каримов бир тараптуу эле өзүнүн жерин ошол 94-жылга чейин документтердин негизинде зымды 97-жылга чейин эле тартып койгон. Мына менин территориям болду. Бияк силердики деп койгон. Биз ошон үчүн биздин жолдорду бууп салган үчүн, мисалы Советоватты бууп койгон үчүн Оштон чыгып алып Өзгөнгө 100 километр айланып өтө баштадык. Берека келип Бүргөндү деген жерден Майлы суусун айланып мындайынан өтө баштадык. Алабыкага кетип атканда эми 5-6 жерден, Кербенге кетип атканда Кызыл Алма деген айланпа жолду салдык. Алабыкка кетип атканда Падышата менен айланып калдык, тигилери ээлеп алгандай. Ошол ээлеп алгандан кийин дагы 15%-тик жанагы айылдар биздики деп претензия кылып койду. Эми ошол биз өзүбүздүн айылды кече парламенттен айтып, өзүбүздүн айылды эле биз алдык деп атпайбыз жагдан. Ал алган жокпуз, ал биздин жерлер. Эгерде туурараак айтса, булар талашып жүргөн ушул айылдарыбызды биз сактап калдык десек да кичине жарашат эле. Булар талаш жер эмес. Кептин баары Кемпирабадтын аянты үчүн биз ушул жерлерди алдык дегени бул туура эмес. Ал биздин жерлер. Эми мүмкүн чиновниктер, депутаттарды көкмө ушинтип айта берсек ишене берет, аяктын жерин билбейт дегени менен ал жерде жергиликтүү жашаган эл бар да. Ошол Кербендеги Жетиген айылы бар да. Көксеректе айылы бар да, Баястанда эл жашап атат да. Алар айтат да, бу жерде биз жашап атпайбыз, биздин жерди булар качан Өзбекстанда да алдык деп эмне деп дөрүп атат деп айтат да. Эгерде Каримов тартып койгон зымдан 19 гектарды нарака жылдырып, мынакей мына 19 гектарды алдык деп алардын зымын жылдыртып анан биз алсак, анан баары ошо жергиликтүү элдерге барып, мисалы Кербен айыл шаардык кеңеште барып, депутаттарды чогултуп, мынакей Жетиген айылдан Өзбекстан бизге мынча жер берди, мына границасын жылдырды, мына эми биздики болот. Алабыкка барып, муну жылды, мына биздики болот деп түшүндүрүп берсе, анда жергиликтүү эл ыраазы болот эле.
Жергиликтүү жашап аткан эл деле кайра эле өзүбүздүн жер деле өзүбүздүкү деп кулакка тээп атканда эл конечно нааразы болот да. Эмне көкмөбү деп атат бизди. Ойлонайм. Эмне деген дөдөрөктүк деп атат да. Вот маселе ошондой. 3 өлкө тең, 3 коңшу өлкө тең, эч качан биз 3 мамлекеттен да бир кымындай 1 метр жерди талашып алган жокпуз 30 жылдын ичинде. Жалаң Кыргызстан эсебине биздин жерлерди талашат. Анан Кытай менен жанагынтип бөлүштүк. Назарбаевка бердик. Эми бул Өзбекстанга болсо жанагынтип кемпирабадты бердик да, анан муну буягын калганын өзүбүз алдык десе туура болмок. Жок, биз Өзбекстандын жерине мынча алдык дегени бул Кудайга да якпайт. Өзбекстан эле болсо 1 метрин берип калсын бизге, бербейт. Вот кечеүнкү депутаттар ушинтип ашыпка кетирди. Кече депутаттар муну проектти долбоорду колдойбуз, көрбөй туруп келишимди колдойбуз дегенден көрү биз ар бир точканы метр карамайынча жергиликтүү ошо элге барып, муну Өзбекстандан алдык деп атат. Чын эле алдыкпы, же силердики беле деп тактап келип айылдарга барып, эми 19 айыл болсо 19 айылга барыш керек болчу да депутаттар. Өз менен көрүш керек эле да. Ташип берчиштип алыш керек эле. Кана мисалы жетеген айылынын канча алдың? Кана каерде алдың? Азыр Өзбекстан зымы турса ошол каерге чейин жылат деп көрсөтүп берсе эл ыраазы болот эле. Андай болгон жок. Биздин эле жерлерди алдык деп атат. Ал эми Кемпирабад боюнча Кемпирабад, Орто Токой, Шакмардан, Сок, Дарыялар бул бүт эле суу чыккан жерлер да. Кемпирабадтын да 65-жылы биз аларга ал жерди арендага эле бергенбиз. Казакстан Байконурду космодром куруш үчүн Россияга бергенде эле нерсе. Азыр мен билгенден 300 миллион ошо космодром турган үчүн Байконурга 300 миллион доллар мем алат, аренда алат. Өзбекстанда эми болуп туруп куруп алып туруңар, суу сактагычтаңар бизде турат экен. Андан көрүп бизге ушунча төлөйсүңөр, жыл сайын төлөп турасыңар десе туурараак болмок. Муну биздин жерлерге претензия кылба, бул биздики тегелет. 4000 гектарбы? Мынакей суу ошол келишим боюнча мындай болуп калганда, суу көбөйгөн сайын Өзбекстандыкы жылы берет, а күзүндө суу азайган сайын Кыргызстандыкы жылы берме граница болгон да азыр. Эми азыр ошону булар бекемдептир. 900. Ушундай өйдө көтөрүлбөйт суу. Эми то есть Өзбекстан бул жерден нутту. Эми суу ылдый кетсе дагы биз ал биздики дей албайбыз. Алардын жери. Өйдө чыккан жагын алар тозуп алат. Аяка кире албайбыз. Ошондуктан бул Өзбекстанга толук бердик деген ошол болуп атат. Өзбекстан алды уже фактически. Ошол алат эгер жогорку кеңеш ратификация кылса. Ошондуктан мен ойлойм, депутаттар мурдагы парламенттин ошибкасын кетирбей, азыр да кеч эмес. Али президенттер кол кое элек. Жерине барып ошол ар бир өттү деген айылга барып, кайра өттү деп көрүп келиш керек. Өзбекстан кайрын берди бизге деп. Анан барып анан Уңкартоо, мисалы Уңкартоо биздики деми. Эл күлөт да жергиликтүү элдер, ойлоной, бул биздин эле жер, ичип эле ятабыз. Каяктан муну биз кайра Өзбекстандан алдык деп эле эмне кулакка тээп атат дейт да. Мына ошол кеч болуп кала электе элге барып ошол ар бир өттү деген жерге барып айыл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына биз мына жерди алат экенбиз. Өзбекстан муну зымторун нарака кетирет экен. А эгер кетирбеген болсо, анда эл айтат да, биздин жерди эле алдык деп атасың. Өзүбүз жашап атпайбыз бу жерде. Бул биздин эле жер болуп турбайбы? Эмне күч келди силерге деп ошо жергиликтүү эл булар ошо сурап алыш керек бул бийликтегилерден. Тажикстан менен чегараны. Тажикстан менен 4-чү өлкөбүз почти 32 жыл Тажикстандын Ворук менен чоркусун биз анклав деп таанып келдик. Келишимде ошондой. Анклав. Тажикстандыкы бирок анклав. Кыргызстандын ичиндеги. И тажиктер дагы Кыргызстандын ичинде бул эки анклавыбыз бар деп келди. Өзбекстанда биздин Барак деген анклавыбыз бар да ошол сыяктуу эле. Анклав катары бул 32 жылдан бери таанылып келди, бүттү. Ошол анклав катары катталды. Дүйнө жүзүндө канча анклав бар, канча дегенде ошол Ворук Тажикстандын анклавы Кыргызстанда деп эсепке алынды. Анклавдар жөнүндө өзүнчө конвенция бар. Кандай чечилет? Мисалы, ал жерде эч кандай аскер күчтөрү, аскер бөлүктөрү, оор техникалар болбошу керек. Запрещен бул. Эл аралык буунун алкагында запрещен. Кечөөнкү акыркы кандуу окуядан кийин мен таң калып калдым. Алардын войскасы мынча жылат, биз мынча жылабыз деп. Наоборот, биздин бийлик айтыш керек эле, мынау войска каяктан келди анклавга.
Biz el aralык sotко беребиз, силер эл аралык конвенцияны бузуп атасыңар. Кайдан келди бул техника? Бул биринчи суроо болуш керек эле. Экинчи суроо, бул техникаларды качан кирип кеткен? Кайсы бийликтин учурунда? Ким киргизип берген муну? Каякты карап жүргөн? Эмне үчүн бул танкалар кирип кеткен бул анклавка? Кимдин убагында кирген? Каяктан кирген? Мына ушул суроолор коюлуш керек эле. Ал суроолордун ордуна коюлганын ордуна сен наракка жылы бер, биз бияка жылабыз. Бул значит, ошондон кийин анан кийин тажиктер баштады уже. Анклав эмес деп уже биринчи жолу айтты. Буга чейин эч айткан эмес. Эми айтты ошондон кийин. То есть биз аны анклавтандай войска турбаш керек да, наракка жыл деп айтпаш керек да. Эгер кирип кеткен болсо да чыгарып кеттин болот дешибиз керек эле. Талапты ошондой коюш керек эле. Биз войскабызды артка жылдырып, а силер мунуларга чыгарып кеткиле. Анклавтан деп талап коюш керек эле. Мындай талап болгон жок. Эл аралык укук боюнча бизди алашемдик кетирдик бул жерде. Эми алар мындан кийин да анклав эмес дегенде кое берет, ырбай берет. Ошон үчүн биз ошол 90-94-жылкы келишимдердин ичинде ошо менен Тажикстан дүйнө жүзү тааныган, ошо менен Кыргызстанды дүйнө жүзү тааныган. Ошол жерде аймактык талаш дооматтар жокпу? Жок, бүттү. Ошону эле бекем кармап турушубуз керек эле. Ошону ишке ашырышыбыз керек эле. Анын ордуна мынакей 3 өлкө бизден өзүбүздүн Кыргыздын жерин талаш деп туруп элден мурун жаратып, анан гангбаш кыргыздар мына жериңерди кайра өзүңөргө берип, анан биз муну алып атабыз деген жыйынтык чыгарылды да. Мына депутаттар азыр өтө этият болуш керек. Ар бир жана мен айткан айылдарга барып, камчы ташыйып айткан айылдарга барып, чын эле Өзбекстандан алдык. Силер Өзбекстанда белеңер, я деп сураш керек да. Ансыз болбогон нерсе бул элди бир мындай. Ошон үчүн мына өзгөндө, ошон үчүн жергиликтүү элдер бийликке нааразы болуп, курултай өткөрөбүз, митинг өткөрөбүз деп атат да. Чиновниктер барыш керек да. Жердин ээси ошол жергиликтүү эл. Мүмкүн аларга үлүшкө берилген жерлер бардыр. Мисалы Каркыран кеткенде, мен бир тарыхый фактор окуянда айтып коем, муну коомчулук билбейт. Каркыран түзү кеткенде, ушу Садыр Нуркожоевдун президентибиздин жездесинин 35 сотугу Казакстанга өтүп кеткен. Бир тууган жездеси. Мен ага жолугуп келген бар. Бирок бул өзөрлүк кылып, ошо эке мени өлтүрүп туруп анан границаңар тартасыңар деп жатып алгандан кийин казактар аргасы ошонун 35 соттук жерде мынтип айлантып өткөн. Койгузчу. Мына сен ишенбей атасың. Мен ал менен өзүм барып, итерип алып сүйлөшүп келген киши, ошо жерин көрүп, Каркырага барып. Мени менен 5-6 киши барган, аларда тирүү. Жездеси бар. Бир тууган жездеси. Ошол жездеси анан мага бул Садырдын атасын көрсөткөн, Каркыранын жээгинде үйтүгү позуйга турган экен, мына мен кайратам деп. Бул илгери 2008 жылда. Ушул жерде Каркыра деп калдык. Ушу Каркыраны азыр Мадумаровго байланыштырып келишет да. Дайыма Мадумаров күнөөлүү, Мадумаров берип келген деп айтып келишет. Чынында кандай болгон? Эми парламент коллегиалдуу орган. Мадумаров болгону төрага. Да, Мадумаров за добуш берди бир депутат катары. Макулдук берди. Ошон үчүн мен айтам да, парламент бир эле Мадумаровду ушунчалык жогорку деңгээлде ушундай айтпаган сөздү айтып атасың. Калганыңчы? Азыр 15 ошол эле добуш берген депутаттар турат. Минимум 20дай отурган болуш керек. Аларды эмне саткын дебейбиз. Анткени алар үнүн чыгарбай, бир жерлерин кызып адаттарынча мынтип отурат. Бийлик эмнесе добуш берип коюп. Адахан тынбай чындыкты айтып күрөшүп атат. Ошон үчүн ал жалгыз эле күнөөкөр, Каркыра боюнча калган күнөөкөр болбой атканы бул акыйкаттыкка жатпайт. Азыркы бийликтегилердин 60% ак жолдо жүргөн ошол убакта. Акейдин алдында жүрүшкөн. Бардыгы жооп берсин. Бизде ошол 2008-жылы жумуртка таш менен түптө урдуртканда Дооронбек Садырбаевди баш кылып. Докем ошондайын 18 күндөн кийин каза болду, ошо бутуна таш жеп келгенден кийин. Бүткүл ак жолчулар барып бизге каршы уюштурушкан элдерди, адамдарды. Ошолар азыр бийликте отурат. Жалгыз Адахан эмес бул жерде. Түшүнүктүү. 15-октябрда Кемпирабадта чоң курултай өтөт деп бир катар депутаттарды, саясатчыларды чакырып, анан жаңылбасам сиздин да атыңызды окудум. Барасызбы? Окудук. Биз азыр ноябрь айында президенттин чакырган курултайына каршы альтернатива коомдук курултай чакырып атабыз. Ноябрь айына уже чечим алдык. Ошол курултайды уюштуруу боюнча демилгечи топ түздүк. Добровольный жаштардан.
жалаң жаштар. Ал боюнча да кече президентке кат жазып, мына ушул демилгечи курултай уюштуруу боюнча демилгечи топ түздү. Кумтөр маселеси боюнча коомдук комиссия түзүлдү. Баткен Кемпироват боюнча коомдук комиссия түзүлдү чек ара боюнча. Ошолордун тизмесин берип, урматтуу президент, ушуларды бузуку, экстремист, диний экстремист, бир беле деп шылтоо таап куугунтуктарды коюңуз деп официалдый кат жазып, официалдый фамилияларын бердим. Булар мыйзам бузбайт, өзүнүн конституциялык укуктарын гана ишке ашырат. Өздөрүнүн пикири бар булардын да. Пикирини сиз гарант конституция боюнча. Өзүнүн пикирин курултайга айтам чыган деген демилгечи топ түзүлдү, бардыгын бердим, жөнөттүм. Ошол демилгечи топ кече чечим алдык. 15 октябрдагы өзгөндө өтө турган курултайга баралы деп чечим кабыл алдык. Комиссия тууралуу сөз кылдыңыз, Кумтөр боюнча. Комиссия эмне иш алып баратат? Бир нерсе кылып баштадыңарбы? Кумтөр боюнча комиссиябыздагы чек ара боюнча комиссиясында өздөрүнүн иштерин жүргүзүп атат. Ошо ноябрдагы курултайга сөзсүз өзүнүн корутундусун алып чыгат. Курултайда доклад жасашат. Адамдар, докладчиктер аныкталды, азыр жерлерде иштерин жүргүзүп атат. Кумтөр боюнча мына парламенттик комиссия түзүлдү деди эле, мен Акылбекке кат жаздым дароо. Ошол парламенттик комиссияга биздин 2 адамды кошуп Кумтөргө апарасың, Назбанкка апарасың, Карабалтага апарасың, биздикин да кошуп деп кат жаздым. Пока жооп ала элекмин. Себеби парламенттик комиссия өзү даяр эмес экен алкече. Өздөрү толук төрагаларын аныктай элекин. А биз да Акылбек Сөнбековичке кат жазып, мына бизден 2 адам барат, ушу коомдук комиссиянын көрсөт деп катыбызды жөнөтүп койдук. Бардыгы биздики мыйзам деңгээлде иш жүрүп атат бардыгы. Иштешип атат. Чек ара боюнча да иштешип атат. Бул 2 комиссия эмненин негизинде иш алып баратат? Мисалы үчүн комиссия документтер менен иштеп, документтерди караш керек да. Мамлекеттик органдар силерге береби? Коомдук комиссия, Конституцияда коомдук комиссия түзгөнгө, коомдук бирикмеге бириккенге жарандардын укугу бар, туурабы? Да, биз бириктик, саясий партияга бириккенге бар. А ошол коомдук бирикмелер, ошол эле жарандар мамлекеттик же болбосо республикалык бюджет, мамлекеттик айрым көйгөйлүү маселелер боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардан документ сураганга укугу бар. Биздин укугубуз бар конституциялык. Кеп бербесе ата башка нерсе. Но бирок биз укугубузду азыр колдонуп жазып атабыз. Бизге жана айтпадымбы, комиссия менен кошо биздики да барсын. Бардык мыйзамдын талабын аткарабыз. Раз секретныйбы, секретный расписка беребиз. Разглашение этпеген боюнча. Бардыгын мыйзам чегинде жүргүзүп атабыз. Эч кандай мыйзам бузулбайт. А конституцияда биздин укуктарыбыз бар. Талап кылабыз. Бербесе курултайда берген жок деп болгон мээлебизди өзүбүз алып чыгабыз. Азыр анткени биз азыр кайсы заманда жашап атабыз? Азыр бийлик нак 4-чү бийликтин колунда азыр. Ошол мамлекеттик бийликке караганда Баткендин окуясын мына ушу силер медиа кызматкерлери дүңкүлдөп Кыргызстандын менен Тажикстандын агрессия болгонун силер дүйнөгө жарыяладыңар да. Ошол сыяктуу эле жана биз алабыз деген документтерди бийлик береби, бербейби, биз аны ошол медиалардан эле алып алабыз. Күндө чыгып атат. Ошол эле Ташиев өзү сүйлөп атат, ошол эле президент өзү сүйлөп атат, ошол эле Мөлтүрк сүйлөп атат, ошол эле Акылбек сүйлөп атат. То есть алар секретный дегендердин баары ар жака эле чыгып атат. Бар ал бардык жерде. Отуруп эле анализдеп, жыйнап келип, анан жанагындай айрым эме болсо эми бизге бергиле көрөлү деп, таанышалы деп. Кат жазабыз. Таныш берсе берди, бербесе өзүбүздүн мына берген жок деп туруп өзүбүздүн кортунда айта беребиз. Ал курултайга бир эле биз мамлекеттик бийликти да чакырабыз. И оппозицияны да чакырабыз. Аларга да доклад кылсын да. И өзүбүздүн докладты. Анткени Кыргызстаныбыз бирөө, кен байлыгыбыз бирөө, элибиз бирөө. Талаша турган эч нерсе жок. Бирок ар кандай пикирлерден чындыкты табыш үчүн биз баягы ата бабабыздан калган жана чечтөөдө отуруп алып чече тургандай болуп, чогуу отуруп алып бир жерде сүйлөшүбүз керек да, чечимге келишибиз керек. Чек ара болобу, кен байлык болобу. Ансыз ар кимибиз ар жактан кыйкыра бергенибиз бул сырткы күчтөргө эле жем болуп берген болобуз. Бийлик тараптан ушуну жөн эле койбопсуңар, койгула деген бир билдирүү, эскертүүлөр. Жеми бийлик тарабынан кыла турганын кылды да. Мен мисалы Кумтөр боюнча пикиримди айтканда кызматтан алышты. Алганда да жанагындай кылып чындыкка дал билбеген нерсе менен алды. Анысы келгесип мына уулумду камады, мага өчөштүрүп туруп. Ошо сен айткандай, эми койбойсуңбу, жөн эле токтотпойсуңбу дегенге өчөшүп камап отурат да бүгүн. Мына 3 айга чейин кичи узартып койду, декабрь 12-сине чейин кармап отурабыз деп. Жок андай болбойт. Үй бүлөдөн дагы
жеке кызыкчылыктан дагы биздин элибиздин мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан жогору туруш керек. Мамлекеттин кызыкчылыгына да элдин кызыкчылыгы өйдө туруш керек. Мамлекет болгон элге кызмат кыла турган эле нерсе. А бүгүн парламентте карап отурсаң, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чечилип атат Кемпироват. Мамлекеттин кызыкчылыгы элиң болбосо что за мамлекет? Андан көрө ошол бары өзгөндө барып келдиң. Жабыкешикти өткөрдүң, ошо кылкылдап турган элге барбайсыңбы? Ошол жерде жашаган элге барбайсыңбы? Ошол жерде жашап аткан айыл өкмөттөрүнө барбайсыңбы? Кеңешке барбайсыңбы? Ошол эл менен тиз чолукпайсыңбы? Жок. Илгерки эле нерсе даярдалган, баягы ар бир текшерилүүдөн өткөн адамдарга жолугуп келди, эл менен жолугуп келди деди. Эртесин андан 2 саат өтпөй эле элдер нааразы болду. Андай болгон жок, мындай болду. Керек болсо өзгөнгө Сузактан автобус менен элдерди алып келди деп. Эми ушул мамлекеттик подходбу? Анан ушундай маселе менен мамлекеттик кызыкчылык чечилеби? Вот ошол үчүн эл нааразы болот. Ошон үчүн биз ушул нааразылыктардын баардыгын колубуздан келсе отургузалы деп атабыз. Анткени ата-бабаларыбыз ушундай болгон. Илгери 6 айлык кыргыз, ала тоолук кыргыз, алайлык кыргыз, аксылык кыргыз баардыгы чогулуп кыргыздын каада салтын бир иретке салып алалы дагы анан аш тойду бирдей өткөрөлү деп сүйлөшүп, кеңешип, курултай өткөрүп турган. Даже каада салт боюнча. Ал убакта каада салт закон боюнча болчу да. Ал эми бир жайлоо талаш болсо да курултай чакырылчу. Уруулар келип калысты кылып, кой бул жайлоодо. Мисалы Ормон Каркыраны барып казактар менен кандайда эми тарыхта бар да, билесиңер да. Ушуга окшогон нерсе биз ата-бабабызда калган каныбызда бар нерсе. Эми үчүн ушу жерге келгенде эле чурулдап элдер жер-жерлерден ушу түп көтөрүлөчү, курултай чакырат, митинг кылат. Эми ал биздин каныбызда бар. Биз жерге келгенде кыргыздар ушундай бир муштун бирге калат. Негизинде качкын президенттерибиздин баардыгы ушу жердин айынан жаман аттуу көрүнгөн. Үзөн кушт айынан, Каркыранын айынан баардыгы жерге келип такалат. Эми ошол президенттердин ошибкасын азыркы катачылыгын азыркы бийлик кетирбеш керек болчу. Жергиликтүү элге барып чеч, түшүндүр, бардагы түшүндүр. Мисалы Кербенге бардагы мына жетиген айылыңар Өзбекстанда экен, биз алдык. Биз алар айтат, каяктан алдың айланы? Биз өз жашап атабыз дейт да, калпы чыгабы? Калпы чыгат. Андан көргөнө тиги жактан ал. Ошол жерден алып бер, бизге кошуп деп айтыш керек да. Реалдый раз Өзбекстан берем деп атабы 19.000 гектар. 19.000 гектарды Өзбекстандын азыркы курча болгон аймагынан ал сен. Биздин айылдардын эсебинен эмес. Вот ошол үчүн биз ата-бабанын жолун, наркын сактап, да ушундай талаш тартыш болуп атат. Оппозициялык кимил бирди айтып атат, бийлик бирди айтып атат, парламентте экиге бөлүнүп турат, коом эл экиге бөлүнүп турат. Ушуну анан негизинен жаштар экен. Мен аксакал катары ушу жаш активисттердин баарын бириктирдим. Ай, балдар, митинг, пикет дегенди койгула. Ал батыштан келген нерсе. Эртең митинг болуп атканда бирөөң да бирөөдүн камогуна атака коесуң, бирөөң да ак үйгө атак коесуң. Давайте бир ата-бабанын жолун колдоп, курултай чакыралы. Эгер булар помещение бербей койсо, Байтиктин 5 бөлтөгүнүн үстүнө чыгалы да боз итиң туруп ошол жерден өткөрөлү. Дагы бийликти чакыралы да кеңешип точка коелу. Ошол ыйлап аткан өзгөндүктөрдү чакыралы, баткендиктерди чакырып, баары отуруп туруп ошол жерден анан мындай азыркы заманбап тил менен айтканда цивилизованный жол менен диалог менен чечели дагы анан элибиз түшүнөт. Ар бир ошол жанагы ыйлап аткан элден делегаттарды алып келип атабыз. Ошолордон коштук. Мемеге жанагы курултай өткөрүү боюнча демилге чыктык. Ошол өзгөндүктөр, ошол баткендиктер кошулду. Активисттер өзү келди, мына мен деп. Анан булар жанагы азыр бийликти эле мактап аткан дакансалардай эмес. Ал балдар мен өзүм көрүп да таң калдым. Мен тааныбаган балдар көпчүлүк. Ушундай билимдүү балдар экен. Ал губернатор болуп иштеген балдар экен. Агенттикти башкарып иштеп турушу Садыр Нуркожоевдун эле убагында иштеген балдар экен. Бирок позициясы үчүн, кайсы бир позиция үчүн кызматтан чечетилген балдар. Такой билимдүү, заманбап билимдүү. Патриот мекенчил балдар экен. Аябай сыймыктады. Мен макул болдум, аксакал болуп жол көрсөтүп турайын. Ну силерден бир өтүнүч. Силер мыйзам бузбайсыңар, тополоңго алданбайсыңар, сырткы күчтөргө жем болбойсуңар. Ушул тийиштүү күн тартибине киргизилген маселелер менен иштейбиз да, курултай өткөрөбүз деп чечимге келдик. Канча делегат болот деп болжоп атасың? Өзүбүз сен эмне менен иштеп атасың дебедиңби? Өзүбүз ошол демилгечи топтун ошол курултайды уюштуруу, аны өткөрүү боюнча убактылуу жоба кабыл алдык. Конституциялар, мыйзамдар кылып. Ошол жобонун негизинде биз коомдук уюмдардын өкүлдөрүн чакырып атабыз. Коомдук, конституцияда бул коомдук жыйын да. Не бийликтики, не саясий, коомдук. Кыргызстанда андай коомдук уюмдар абдан көп. Ошон үчүн аларга бирден экиден гана чогулушуңарда
аныктап бизге жөнөтөсүңөр, бирок мындай маселелер менен позициялар менен келишин деп атабыз. Андай коомдук уюмдарга мисалы биз Кыргыздын 3 канатын түшкөн оң сол ичкиликтерди да түзүп атабыз. Алардын коомдук уюмдары бар да. Анын ичинде чоң уруулардын уюмдары бар. Ошолорду да айтып атабыз, силерден бирден делегаттар болот деп. Анан айылдык кеңештерде айылдык жамааттык мээлер бар. Уюмдар бар да, айыл башчы дегендер бар. Ошол жамааттардан өкүлдөрдү чакырып атабыз. Анан жанагы жарандык коомдук уюмдар көп да, этникалык, маданий, аны менен илимий, аны ошолорду чакырып атабыз. Андан башка активист уюмдар бар экен. Добровольный активист биригип, чек ара боюнча бириккен, кен байлык боюнча бириккен уюмдар бар экен. Ошолордун өкүлдөрүнөн чакырып атабыз. Анан дагы бир нерсени мээттик кичи. Азыр бийликтин курултайына делегат шайлашып атпайбы, айыл өкмөттөрдөн. Ошол жерде кандидаты көрсөтүп, бирок кандайдыр себептер менен өтпөй калгандарды дагы бизге келгиле эшик ачык деп атабыз. Ошолорго да берип атабыз. Аяка кирбей калдыңбы, бирок бизге кел. Мүмкүнчүлүк беребиз деп атабыз. Болжол менен ошо коомдук жарандык уюмдардын өкүлдөрүнөн өзүбүздөн диаспораларды чакырып атабыз. Ошо Кыргызстандагы жанагы аз элдердин диаспораларын, маданий уюмдарын чакырып атабыз. Немес коомун, өзбек коомун, тажик, баа ошолордун өкүлдөрүн да чакырып атабыз. Кыргызстандын эли да. Ошентип бир где-то 1000 менен 2000дин ортосундагы делегаттардын несинде өткөрөлдөбүз. Ал эми бийликти, парламентти, бийлик өкүлдөрүн, анан кийин мына кыргыз эл баатырлары бар, бир 30тан ашык. Ошо баатырларды расмий чакыралы деп атабыз. Мына кечээкү биз чечим алганда ошо кыргыз элинин баатырларын, элиң чакырып турат ону жака. Сен ар бир президенттин эшик алдындагы эшик баатыры болбосоң, анда ошол президенттер барган жерде аш тойлордо дежурный болуп жүрө бер. Жок, мен чыныгы кыргыз эл баатыры болсам, мына өзгөндүктөр чакырып атат. Бар ошол жака деп биз чакырып кылдык. Алар да жүр баралы, чогуу баралы деп. Чакырып кылдык баатырларга. Биз баатырларды өзгөчө чакырабыз. Келгиле, баатырлык сөзүңөрдү айткыла. Эл баатырысыңарбы же президенттин эшик баатырысыңарбы? Далилдегиле өзүңөрдү айтып. Жогоруда айта кеттиңиз, кызматтан алып, мындайча айтканда бийлик белги берип, ишарат кылды депчи. Ошо кызматтан алынгандан кийин ушундай кылып кызматтан алды, мен президент менен соттошом дегениңиз бар да. Бул иш эмне болду? Президентке мен ошо Малаятадан кетпей жатып жаздым. Мынагу указыңыздын мотивирующий жагы туура келбейт. Сиз андан көрө этиканы бузду деп алсаңыз туура болот эле. Кандайдыр бир деңгээлде мен сиздин алдыңыздагы дипломат катары, бирок сиздин чечимиңизге сын пикир айтып койдум. Ошондуктан сиз жөн эле алыңыз, же этиканы бузду деп алыңыз, же өзүм арыз жазып берейин деп жөнөттүм кат. Ошондон кийин булар экинчи указ чыгарды, мотивирующий мемеси жок. Жөн эле освобождать деген. Мен колумда 2 указ бар да. Анан ошон үчүн анан ушунун бирөөнү жок кылып, анан пресс катчы ошол экинчи жагы алынды, биз комиссия түздүк, изилдедик, андай эмес экен деп. Анткени мен иштей албай койду үчүн менин мит маселемди караш керек да ушул. Выговор бериш керек, сөгүш бериш керек, анан кийин алыш керек дейм. Бул трудовой кодексте ошондой эрежеси бар да кызматтарды алуу. Анан президентке айтыш керек, мунагы таптакыр иштей албай атат, диалог түзө албай атат деп. А мен ошол жок, андай булар 1 ай күттүм, 1 ай өткөндөн кийин мен уже сотко бере турган мүнөтүм бар да. Анан пресс-конференция бердим. Мен 1 ай күттүм, мына булар оңдогон жок, колумда 2 указ бар деп журналисттерге көрсөттүм. 2 указ тура. Бирок кийин сотко берген жокмун. Ошол коомчулукка айтып, түшүндүргөндө ушу менен болду дедим. Ушу болот, коомчулуктун сотуна салдым. Ал жерде мен иштей албай койдумбу же булар борбор иштей албай койдубу, ар бирин айтып бердим даже. Катыман бери, видеоман бери көрсөтүп, президентке жолугуп, жана сары жаз боюнча инвестор алып келейин дегендермен бери бүт айтып бердим. Булар ошол күндө анан мени баламдап келип камап коюп атпайбы тиги диний экстремист, талибанчы. То есть мен ошол пресс-конференцияда да ответ берди. Жооп берди да. Бүгүн эми ошондой болуп отурабыз. Да, күчтөр чыгып атат, адамдар чыгып атат, президентке жолугуп койбойсузбу, уулуңуздун маселеси да бүтөт, өзүңүздүн маселеңиз да бүтөт, жолугуп эле коюңуз деп. Мен айтып атам, жок, эми менин баламды камап алып, анан мага чөгөлүп келди дегискендейге мен ага жол бербейм деп атам. Менде да кичине намысым бар.
баламды чыгарып койгула, андан кийин ойлоноюн жолугайын жолукпайм. Эми азыр мен президент менен эмнеге жолуга турган деле эч нерсем жок, эч деле жок. Эгер ал жолугам десе жолугайын, бирок менин баламды камоого алып туруп анан жолугабыз деген бул адилеттүүлүк болбой калат. И президент үчүн да адилеттүүлүк эмес. Баласын камоого алып атасынан мынакей жалдыратып эшиме алып келдим деген саясатын жүргүзөйүн деп атат. Ал бул ишке ашпайт деп. Ошо менен турат. Азимбек Анаркулович, сиз саясатчы эмес, баскан юристсиз. Мындай суроо бергим келип атат да. Жакында эле Өмүрбек Субаналиев суроомдун предысториясын айтып коеюн. Бул бийлик Сооронбай Жээнбеков менен соодалашып туруп, анан кетти деп атат. Эмне үчүн Кашкар Жунушалиев жана Опунбаевдер камалбай жатат, алар дезертирда деп атат да. Ушул жерден сиздин адистигиңизге карата суроо, экөө жооп бериш керек беле, Опунбаев менен Жунушалиев? Октябрь окуялары үчүн. Эгер кылмыш жасаса жооп берет. Бирок Октябрь окуясы боюнча эч ким жооп бербеш керек. Анткени Октябрь окуясы ал шайлоодун адилетсиз өткөндүгү боюнча чыкты, шайлоо жокко чыгарылды. Болду, бул вопрос ушу менен бүтөт. Ал эми Сооронбайдын бийликти буларга өткөрүп берген, бул башка маселе. Менин жеке пикиримде бул Сооронбайдын арзын жастырып алганы бул орусча айтканда дворцовой переворот болду. Төңкөрүш болду. Себеби ошол убакта мен ушул жерде болчумун. Мен Сооронбайга жолугуп атам. Садырларга айтпадым өткөндө. Садырлар биринчи ушака 8 октябрда парламентте премьер болом дегенде мен батам бердим аларга. Офисинен, о мекенчилде мен батам бердим экөөнө. Садырга батам бердим. Негизден айттым, бир эле нерсе сизде мурдагы президенттердин жолунан кет. Кайталаба. Алар жолун жолдоба. Экинчи, Кумтар сенин чокоюң. Ушуну кандай жол менен болсо ишке ашыр. Эмне үчүн мен переворот деп атам? Ошол убакта Сооронбай абдан кыйналып калган убак. Октябрь окуясынан кийин. Ак үйдө алгандан ал мындай качып иштеп калды да, бекинип иштеп калды. Мен Малайзиядан келдим. Жолуктук экөөбүз. Ошо жашынып отурган жерден жолуктук. Бул история болуп калбадыбы? Анан ал айтты, ушундай болду, мен ашыпка кетирген экенмин чындыгында. Биз ага чейин курултай өткөрүп айтканбыз, саясий партияларды жок кыл. Элдин өзүнүн депутатын өзү шайлай турган укугун кайтарып бергиле. Эмчи саясий партиялар түзүп алган эле бир мафиоздуктар эле анан кийин ИСПСОК түзүп эле ошолор депутат кыла берген. 12 жылдан бери көрдүк да муну жыйынтык эмне менен бүтүп атат. Үй бүлөлүк партиялар пайда болду. Депутаттар жок болуп эле жалаң бизнесмендердин клубуна айланып баратат. Үндеген жок аларда. Өз кызыкчылыгын бүтүрөт. Эмне десе зыңк коюп берет. Атыгыл чимкирик депутат аталып атат булар. Хотя азыркылар чимкирик эмес, вообще ириңдеген депутат десек де болот. Ириңдешкен болуп кетип атат. Ириңдешкен чимкирик айланып баратат да. Анткени бир чиновник келип эле колоң сындырам десе унчук албайт. Бирөө келип туруп кекиртең жулам десе, тилиң жулам десе унчук албайт. Автомат алып келип десе унчук албайт. Эмне десе кылып берип эле отурат. Ушул парламентте. Любой барып, ошо прямо парламенттин ичинде кыйкырып, басынтат, кордойт, чылдыңдайт. Мисалы өзүнө сыйлаган депутат болсо тарап кетиш керек ошентип отургандан көрө. Ошол үчүн буларга жанагындай жаман сөз айтып койдум. Бул ичинде жаштары бар, көз карандыстары бар, кудай калса такшылат дечи, бирок кээде айтышка туура келип атат да, азыркы жорукка карап. Сооронбай мага айтты ошентип. Мен азыркы күчтөрдө мына Адахан координатор болду эле площадта. Эл жолотпой койду. Ошондуктан мен буюнду үчүн азыр өкмөттө кетиришке туура келди, шайлоо өткөрө алган жок. Деп анан ушул мекенчил партиясынын өкүлүнө премьер-министрге көрсөтөйүн деп атам деди. Көрсөтөм деп атат. Россия болсо ошондо Козак деген ушул жерде жүргөн. Алар мен сурадым, алар эмне деп атат десем, алар башка адамдын мээсин айтты деди. Мен ага макул болбой койдум деди. Мен ушуларга деди. Хорошо, сиз да барып жолугуп буларга айтып койсоңуз, мыйзам бузбаса, депутаттарды мен камсыз кылам, иштейт, колдоп берет. Мен барып анан ошо жолугуна жана бата бердим. Президент силерди колдоп атат, иштешип атат, депутаттардын айтыптыр, силерди колдойт экен, анан батам берейин деп батам берип кетти. Бирок булар премьер болгондон кийин 2-3 күндөн кийин интервью берип баштады. Президент кетет, жакында кетет, үчүндө кетет, мынтет кетет. Мен түшүнбөй калдым, Малайзия кетпей. Анан буларга жолуктум. Жолугбай эмне силер кетет деп атасыңар эми.
Бийликке келбедиңер премьер. Президент эмне кетиш керек? Президентти кетти октябрда эч ким чыккан эмес, андай лозунг болгон эмес. Шайлоодо ментет деген лозунг болгон. Сооронбай кетсин деген болгон эмес да. Десек, жок, ал бизге өзү убада берген. Кетем деп деди. Эте эме болушпойт дедим. А мен президентке барып жолуктум. Сиз эмне тигилерге кетем дедиңиз? Жок деди. Алар ушинтип айтып атпайбы, убада бергендер. Андай жок, мен кайра бир адилет шайлап өткөрүп коюп, анан кетсем, анан кетем, анан ойлоном деди. Мен чөтө ишенбей калдым дедим бири-бириңерге. Эки тарабыңар тең уктум. Ошол үчүн Сооронбай Шарипов, макул болсоңуз эртең мен коомдук саясий ишмерлерден 10 кишини чогултам, ошолордун көзүнчө разбор кылабыз дедим. Или алар чынды айтып атат, или сиз чынды айтып атасыз. Билип алалы деп, тигилер кетет деп, коомчулукту бударашайт деп атат. А сиз болсо жок кетпейм деп атасыз. Кимдерге ишенесиз? Десе, макул чакыр деди. Эртеси күнү Отунбаева, Шеримкулов, Кулов, окшогон бир 10-15 адамдарды уюштуруп бараран. Бул экөө Садыр менен Ташиев бара турган болду. Бардык, отурдук, чогулдук, экөө жок. Президентке айттык, кайган экөө? Чакырганбыз азыр келбей атат. Күттүк, жарым саат отурдук. Ал ошол убакта адамдар бар эле, тирүү да азыр бар. Анан кийин Марат Султанов келди, эски спикерлер бардык. Анан ошол жерде айтты Сооронбай. Мен кетпейм. Тигилер эмне үчүн айтып атат билбейм. Анан биз баарыбыз колдодук. Анан баарыбыз айттык. Биз анда коомчулукка мына президентке жолугуп чыктык. Ар кимибиз ар жерден интервью берели деди. Кулов айтты. Мен азыр барам да интервью берем деди. Отунбаева бир жерден мен Назар Ньюске барып бере турган болдум. Анан кеттик, ушинтип беребиз деп. Тиги экөө келбей койду. Болду, сизге сөзүңүзгө ишендик, болду. Биз азыр элге айтабыз ушундай деп. Назар Ньюске барып эми жаңы интервью берейин деп атканда президенттин руководитель аппараты бар болчу, Досалы деген ошол. Ал чалып калды. Азимбек Адаркулович интервью бербей эле коюңуз. Сиз кетер менен тиги экөө келди, азын жастырып алып кетип калды деди. Өзүм болуп калды. Кагат так, ошондой. Ошо менен Сооронбайга барган да жокмун, жолуккан жокмун. Кетип калдым. Эмне үчүн шантаж деп атам? Эми шантаж бирөө эле да. Эшикте бир 2000 адамдарды апарып курчатып койгон. Ошону коркутту. Дагы бир шантажы менин жеке оюмда, эгер сиз жазып бербесеңиз, биз Алмаз Шаршеновичке кошулуп кетебиз. Анан сизди жөн эле жок кылабыз деген болуш керек. Анан айттык го, ага кошулбагыла, мен арызымды жазып. Эти менин жеке пикирим. Мен муну эч кимге таң кылбайм. Менин оюмча ошондой шантаж болушу мүмкүн. Биз Алмаз Шаршеновичке кошулабыз азыр. Сен жок болосуң. Анан айттык окуяга, ага салып бербегиле. Мына мага экисимди сактап калгыла, болду, мына мен арызымды жазам деп жазып берген болуш керек. Муну мен переворот деп эсептейм. Дворцовый переворот. Анткени Камчы Ташиев күчү структуранын башчысы. Переворотты войска генералдар жасайт да. Эми УКМКнын башчысы. Күчү структуранын башчысы. Конечно, асалганга, коркутканга укугу бар. Ошон үчүн мен муну переворот деп эсептейм. Мен муну революция дебейм. Ошон үчүн революция дебейм мына октябрь айында. Октябрь айында адилет шайлоо үчүн чыккан элдер. Отментетилген дайын эл тарап кеткен бүттү. Андан кийинки нерсе бул экинчи нерсе. Усманалиев, Өмүрбек мырза кандай ой менен айтып атат, анын пикири. Мен анын пикирин да сыйлайм. Но мен өзүмдүн пикирим жанагындай. Ушунча болду. Кой таш окуясы боюнча да сурап коеюн деп атам. Сиз юристсиз дагы. Эмне дейсиз бул боюнча? Кой таш окуясын көп жакшы билбейм. Мен да бирок ал окуя боюнча күбө катары суралгам кишимин. Мен күбө катары суралгам кишим. Мен да таң калгам, мен билет ишем бар. Жок, келип МВДга барып күбө катары сурады. Эмнени билесиң? Эч нерсе билбейм дедим. Мен барган жокмун, көргөн жокмун. Сиз бардыңызбы? Барган жокмун, көргөн жокмун, билбейм. Мен кийин билдим, өзүмчө, бу дагы өзүмдөн билбейм. Ушул досун адвокат болуп коргоп кетет го деген менен тарс этип күбө кылып сурап койду. Мен адвокат боло албай калган болуш керек деп. Ошондой ой менен кылды окшойт. Болбосо мен офшаякка тиешем жок да, билбейм да. Көргөн да жокмун. Бирок ошол иш боюнча күбө катары өткөн. Мен сурактан да ошондой айттым. Мен билбейм, мен эл катары эле угат да башка эч нерсе көргөн жокмун. Мен аяка барган да эмесмин. Наоборот, кээде интервью берип айтып атам, ошо таш топтогон туура эмес. Повестка баргандан кийин келиш керек. Законопослушный адам, тергөөчү келиш керек. Жанагынтип коргоном деген туура эмес деп интервьюлеримди берип атам. Бирок
мен да күбө катары суралгам. Бирок мен эч нерсе билбейм, Койташев. Чын айтайын билбейм. Азыр деле процесс эмне болуп атканын билбейм. Анткени жабык болуп атат да, түшүнүксүз. Анан ушунча созулганына, юрист катары, сен юрист катары ушунча созулганына мен абдан наразымын да. Ушул созуп эле, ушул метип эле. Ал эми президент боюнча, Атабаев боюнча өзүмдүн пикирим бар. Мен убактылуу өкмөт менен Сооронбай жолукканда мен ошол жерде айткам. Ай, муну эмне кабып атасың? Ал экс-президент 6 жыл отурду. Сени ушул бийликке алып келди. Намаштарскы эле чыгарып койбойсуң деп убактылуу өкмөттүн көзүнчө жападан жалгыз маселени койгом. Ну, тилекке каршы убактылуу өкмөттүн баары мени бамбашка алды ошол жерден. Мен жалгыз. Анан ага болбой мен меттим. Кийин ал боюнча ал утечке чыгып кеткенден кийин журналисттер сураганда айткам да, мен ошентип сурадым. Резиденцияларда үйүндө отурсун деп. Міне, дүйнө жүзүндө практика бар. Турцияда mesela канча президенттердин иш колсо бири да камалган жок. Резиденцияда сыяктуу эле үй бүлөсү менен ошол жерде жашап, жазасын өтөдү, болуп бүттү. Анткени ал биздин падыша да. Уй мурдун сасык деп кеспейт да. Балекет болсо да биздин президент да. Ага ошо президенттей мамиле кылышыбыз керек болчу. Барып террористтерге кошуп койбой. Мен ошентип айткам. Так башка мен бул боюнча Койташев боюнча эч нерсе билбейм. Биздин коомдук уюм тарабынан коомдук комиссия түзүлгөн, Улук Маматаев деген изилдеген, барып ал курултайга алып чыгылган. Башка мен эч нерсени билбейм. Убактылуу өкмөт деп калдыңыз. Мындан 12 жыл мурунку июнь окуясы боюнча дагы кайра тергөөнү жандантышып, азыркы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы президент дагы көрсөтмөлөрдү берип бир ушундай иш аракеттер болгон да. Анан бир канча саясатчынын мүлкүнө камак коюлуу ушундай болгон да. Сиз да барсыз. Эмне болуп атат бул иш өзү? Да бар эле. Мен ал иш боюнча, окуя боюнча 5 күн Малайзиядан чакырылып сурак бердим. Өткөн жылы декабрь айында ошол жерде сурак бердим. Кайра кеттим. Мени ал ишке айыбымды угускан жок, күбө катары калдым. Калгандарга метиптир. Эми бул июнь окуясы боюнча эмес, мен ушуну баса белгилеп коеюн. Коомчулукка атайлап июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жоопко тартылып атат деген бир азыркы бийлик эми ушундайларга узса экен да. Пиар кылып жалган мени уруп кеткенге кыйын экен да. Ал жерде 16-жылы Батыровдун өлкөдөн чыгып кетиши боюнча факты боюнча козголгон иш. 16-жылкы. И токтотулуп турган иш экен. То есть Батыровдун чыгышы боюнча иш. Бул июнь окуясы эмес. Июнь окуясында таптакыр мунун тиеши жок. Сурак кылгандар эле ошондо сурак кылынды. Мен айттым да, Батыров кимдин үстүнөн аш жазып кайрылып жүрдү? Менин үстүмөн жазып жүрдү да. Ушул тергөөчүлөрү менен мени незаконный куугунтуктап атат деп. Отунбаевага жазды, башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө арыз жазып жүрдү. Менин үстүмөн арыз жазып жүрдү. Ана мени кантип Батыровду чыгарып кетти деп жоопко тарта алат. Эгерде андай болбогондо мени кошо тартып коймок. Бирок тарта албайт да. Батыров менин үстүмөн жазып атат деп, мени мыйзамсыз куугунтуктап жоопко тартып атат деп. Батыровду заочный соттоткон, мен кураторлук кылган органдар соттоду да. Университеттен бери мамлекетке биз алдык да. Анан мен кайра Батыров чыгылып кое албайт да, жарашпай калат да. Ошон үчүн наверное мени күбө катары калдым да, анан калган адамдар жоопко тартылып атат окшойт. Ал иш боюнча да күбөмүн. Бирок ал июнь окуясы эмес, Батыровдун чыгарылышы боюнча эле. Руслан Бекназаров уулуңуздун камалышы боюнча жалгыз эле ушу сиздин саясий ишмердигиңизге байланыштуу камалып жатабы уулуңуз? Башка пикир болсо айткылачы, мына себептен камалды деп. Күч органдары деле жөн эле камап отура бербейт да. Аларда кандайдыр материалдар болсо керек. Сиз юрист катары тааныштыңызбы? Мына кече күнү сот болду. Кече сот болду. Мен адвокат катары уулумду коргоп атам азыр. Камалганда 1 ай болду, бир следствие действие болгон жок. Ушуну кандай деп ойлойсуң анан? Кылмыш болсо сурак кылынат эле десе, муну өлтүрүп коюпсуң, муну урдуп алыпсың, муну мынтипсиң деген нерсе болуш керек эле, болгон жок. Жөн эле отурат. Жөн эле отурат. Эч нерсе жок. Тергөөчүгө айттым. Мен эми силер тиги буну каматкандар деле белгилүү. Чыгара турган кишилер деле белгилүү. Бирок силер кыйнабай эртерээк сотко өткүзчү балам. Ушуну эле сен сурайм дедим. Мейли 2 айга эмес 3 айга узартыла. Тергөөдү бүтүрчү эртерээк. Кече баш коргоо чарасы каралдыбы же кандай? Баш коргоо чарасы декабрдын 12-сине чейин узартты да, 2 айга узартып коюшту. Эч нерсе болгон жок.
Эми ал жерде кармагана болгон бул талибанчыларды колдоп өзүнүн телефонуна жазган экен. Ал боюнча биз айтып атабыз, талибанчыларды колдосо Масадыков президенттин орун басары, коопсуздук кеңештин мээси азыркы Кулбаев тышкы иштер министри барып куттуктап келди го. А силер ошону тактагылачы, руслардын сайты ошондо мурда чыккан бекен, кийин чыккан бекен. Быйыл жайында деле Ташкентте өткөн конференцияда Талибанды признавать этчү деп чакырык кылбады. Путинге Санкт-Петербургка барып атат. Да, бир убактарда Талибан террористтик уюм катары Кыргызстанда 2006-жылы анын ишмердүүлүгү тыюу салынган. Ошол тыюу салынган чечимди бүгүн эми талибанчылар азыр мамлекет бийлик башында отурат. Өткөндөгү интервьюмда айттым эле. Да, мындан тиги 15 жыл мурда соттолгон Садыр дагы бүгүн мамлекет башында отурат. Ситуация кырдаал өзгөрдү да. Турмуш өзгөрдү да. Бүгүн ал президент. Талибандар да burada террорист, бүгүн алар мамлекет башында, бир элди, бир мамлекетти башкарып аткан уюм. Ошон үчүн дүйнө жүзү аларга башкача мамиле кылышып атат. Көптөрү багы мурда чыгарган чечимдерин жокко чыгарып атат. Террористтик уюм дегенде. А мейли ага карабай эле Кыргызстанда ошол тыюу салынган террористтик уюмдун ишмердүүлүгүн жайылткан деп атат. А ошондой факты барбы? Талибанчылардын мүчөсү бекен бул Кыргызстанда? Же талибанчы деген уюм бар бекен Кыргызстанда? Анан ошонун мүчөсү бекен менин балам. Экинчиси, халифат деген терминге пикирин айтыпты да. Халифат Кокон хандыгында халифат болгон илгери Советтер Союзуна чейин. Эми бул болгон да, ал тарыхты айтып койду да, халифат жөнүндө ойду айтты. Халифат эми хизбутчу десеңер, хизбутчу десеңер. Хизбуттун мүчөсү экен, хизбут деген Өзбекстанда партия бар запрещен. Ошол партиянын мүчөсү экен Руслан, далилдедиңерби? Жок. Эми дагы бир айыл өкмөтү болуп жүргөндө ушу бир Кытай ишкеринен ушунча акча алган деп 3-чү ишти Жалал Абадтан алып келишиптир кече. Эсенбай алып келиптир. Анан ал боюнча да айыл өкмөт болуп турганда спортивный комплекс бүтүргөн 17 март деген. Президент Сооронбай бар 19-жылы открытиясын кылган. Ашар жолу менен бүткөн. Аяки ошол биздин аксы ошол жердеги биздин айыл өкмөттүн башындагы Молоташ деген алтын кени бар. Ошонун лицензиясын алып жүргөн Кытай, мен силердин айыл өкмөттөрүнүн алтында лицензиям бар деп анан өзүнүн кошумчасын берген экен Русланга. Мына алалы анан комиссияга бериптир. Комиссияга берген жагын көрсөтпөйт да, мына ушудан акча алган деп. Эми ага мен деле бергем, ошол айылдын тургуну катары мен да 100 миң бергем. Президент дагы өзүнүн фондунан жардам берген. Көптөгөн Рахматы Чынбаев СДПК партиясынын мээсине жардам берген. Эми көптөгөн да болду жардам берген да. Эми айыл өкмөткө барып берип алса алат да. Комиссияга берип атат да, комиссия иштетип атат да, курду да. Ошонун дагы сен ошо Кытай ишкеринен алсың. Эми ал Кытай ишкери жок. Анын переводчиктары ошол жерде жүргөн өкүлдөр бар экен, алар келип биз өз добровольныйга бергенбиз, биздин претензиябыз жок. Ага отурат. 3-чү ишти ошентип табышыптыр дагы. Кече сотто айтты ушундай. Эми да ушинтип отура берсе да бир нерселерди таба берет да. Азыркы принцип ушундай болуп калбады азыркы бийликте. Лишь бы адам болсо, статья найдется. Адам эле болсо, жоопко тарта турган адам болсо болду. Принцип иштеп атат да. Эми ошондой принцип менен кустурбайчылык сот адилеттиги жүрүп келатат да 2 жылдан бери. Кстати, мен тиги элчиге ал боюнча да сындаган буларды. Сотко өткөрбөйсүңөрбү? Акчасын алып эле анан унчуктурбай, үнүңдү чыгарба деп үйүнө тургузуп койду. Ушул да сот адилеттиги болду. Анан кайра мактанасыңар, 12 миллиард ошолордон өндүрдүк деп. Соттун чечимин алдыңарбы? Мүмкүн эртең алар жазып чыгар, 12 миллиард эмес, 100 миллиард бергенбиз, кайылганы каякта десем, эмне болосуңар? Сындаган буларга. Мындай саясий кат менен бул правосудие бузулуп атат. Ким канча өндүрөт, канча төлөйт мамлекет, ал соттун чечими менен төлөйт. Соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен гана. Ошол сумманы гана төлөйт. Ал закон, ал Конституцияда турат, ал УПКда турат, Гражданский кодексте турат. Ушул нерселер да көп да. Улум отурат, 3 айга узартып койду кече күнү. Эч нерсе жок. Отурат. Духу жакшы. Эми силер менин баламды билбейсиңер, бул балам деле почти ошо 20 жылдан бери саясатта жүрөт. Мына ошол
тиги форумдан 10-жылы бияка курултайчылар площадка жөнөгөндө жана баатыр болбоду, Отунбаеванын бир баатыр болбоду, бир жаш бала. Ошону менин балам да аттырган, экөө колтукташып келген ага тийип калат да. Бул тергөөдө аныкталган десе. Алдан кийин интервью бербеди. Ой, мен жөн эле Русланга келгем, мен кетип атсам эле мага ок тийип калды деп. Алиасбек. Анын интервьюлери эле чыккан. Андан кийин үйүн окуясында чиновниктердин, жападан жалгыз чиновниктердин менин балам ошол жакта жүрдү, элдик кошун болуп. Билесиңер да, базар курганда жүрдү. Анан барып иш козголду, Азимжан Аскаровду бул кармаган экен, минткер экен деп МКчулардын арды менен байкушка иш козгоду бай болуп. Кийин кайра ал дружник болуп МВД менен барганын билгенден кайра кыскартышты. То есть ады эле саясатта жүргөн, бышып калган. Менин айыма дайыма азап чегип жүрөт. Кайсы чиновниктин баласы барыптыр ошондойго? Айтып бергилечи. Жок. Жогорку кеңешке депутаттыкка коюп атат, ар партия менен жүрүп атат. Мына 2009-жылы бүткүл Кыргызстандын оппозициясынан жалгыз Атамбаевдин кандидатурасы президенттикке көрсөтүлгөн. Бакиевке альтернатива. Ошондо менин балам жаштар биримдигинин Кыргызстан боюнча мээси болуп, партия болуп, ошол жаштар кырласын метип, ошол оппозицияда жүргөн. Ошондой эле оппозицияда жүргөн. Так что муну камап алып сындырабыз, мынтебиз, анан ыйлатабыз деген менин оюмча ишке ашпай турган нерсе. Мен балама эч нерсе кылбасам деле өзү эле тура алат, туруштук бере алат деген ойдомун. Нарал атанын баласы да. Чоң рахмат байыңызга. Рахмат.